Саламатсыздарбы? Бүгүнкү изилдөө усулдары боюнча сабагыбыздын темасы маданий шок деп аталат. Орусча бул культурный шок деп аталат. Бул антропологиялык же болбосо этнографиялык изилдөөлөрдө абдан зор мааниге ээ. Анткени бул изилдөөнүн усулуна байланыштуу. Биз айткандай антропологиялык этнографиялык изилдөөлөрдө биз катышып байкоо усулун колдонобуз. Бул өтө узак убакыт бою биз үчүн кээде бейтааныш маданияттын өкүлдөрү менен жаңы чөйрөгө барып жашоо дегенди билдирет. Демек, ошол учурда изилдөөчү өтө көптөгөн кыйынчылыктарга учурашы мүмкүн. Бул кыйынчылыктардын бүт баары ошол маданиятын изилдеп жаткан коомдун изилдөөчүгө бейтааныш экендигине байланыштуу болгон. Бүгүн ошол нерсени талкуулайбыз. Ушундай бөтөн маданиятка байланыштуу келип чыккан кыйынчылыктар маданий шок деп аталат да. Башкача айтканда, жаңы маданиятка келгенде ошол маданият боюнча эч нерсе белгисиз болгондугуна байланыштуу. Мисалы үчүн жүрүм-турум эрежелери түшүнүксүз, же болбосо чөйрөнүн өзү таптакыр башкача, климат такыр башкача, жеген тамак ашы башкача деген нерселер изилдөөгө кандайдыр бир терс таасир тийгизиши мүмкүн жана ошо изилдөөчүдө кандайдыр коркунучтарды жаратышы мүмкүн. Ушул коркунуч маданий шок деп аталат. Кыргызча айтылышы бир топ татаалыраак болуп атат, бирок ошону түшүндүрүүгө аракет кылып көрсөк. Демек, классикалык антропологияда антропологдор башынан эле изилдөөнү чет же болбосо жат маданияттарда, башка жактагы маданияттарда биз экзотикалык маданияттар деп айтабыз. Ушундай маданияттарды өткөрүшкөн. Бул изилдөөчүлөр көбүнчө Европанын же болбосо өнүккөн маданияттардын өкүлдөрү болушкан. Ал эми алар барып изилдеген чөйрө бул традициялык маданияттар, көбүнчө биз аборигендер деп айтабыз, же болбосо ошол америкалык антропологдорду айтсак, булар деген индеецтердин же болбосо ошол сыяктуу салттуу маданияттардын өкүлдөрүн изилдешкен. Башкача айтканда, изилдөөчү таптакыр башка маданияттан келип изилдеген. Ушуга байланыштуу алар көптөгөн биз айткандай кыйынчылыктарга түшкөн. Негизи маданий шок деген термин, культурный шок деген термин өзү 50-жылдарда келип кирген. Бул жөнүндө өтө көптөгөн талкуулар, илимий талкуулар жүргөн. Бирок ошол эле убакта бул 50-жыл эле пайда болгон түшүнүк эмес. Бул түшүнүктү мурда эле, мисалы үчүн, Малиновский өзүнүн изилдөө тажрыйбаларын жазып жатып, ушундай кыйынчылыктарга туш келгендигин жана аны жоюу үчүн өзүнүн күндөлүгүнө эмнелерди жазгандыгын биз жакшы билебиз. Демек, биз айтып аткан маданий шок же болбосо ошол кыйынчылыктар бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эгерде биз изилдөөбүздү башка бөтөн маданияттарда жүргүзсөк, ушундай кыйынчылыктар болоорун алдын ала даяр болушубуз керек жана ал кыйынчылыктарды кантип жеңүүнү үйрөнүшүбүз керек. Бүгүн ошол жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми маданий шок деп айтылган нерсенин же ошол коркунучтун кандай белгилери болушу мүмкүн? Бул албетте эң биринчи нерсе бул үйдү сагынууга байланыштуу. Мисалы үчүн, биз башка маданиятка барсак, албетте ал жерде эч ким бизди тааныбаса, биз жалгыз болсок, ар дайым өзүбүздү жалгыз сезүүбүз, өзүбүздүн үйүбүзгө болгон, жакындарыбызга болгон сагыныч сыяктуу бир сезимдердин болушу. Анан кандайдыр ушул жаңы маданияттын кишинин кыжырын келтирип, же болбосо ошол изилдөөчүнүн кабыл албагандыгы жана ошол коомдун мүчөлөрү менен аралашып кете албагандыгы. Мисалы үчүн, ал жерде ар кандай иш-аракеттер, окуялар жүрсө, ошолорго катыша албагандыгы, обочолонуп, алардан жат болуп тургандыгы, ушул маданий шоктун негизги белгилери болуп эсептелет. Андан сырткары, биз айтып аткандай, өзүбүздүн маданиятта жүргөндө биз деген көп деле ойлонбойбуз. Анткени биз кичинекейибизден ошол маданиятта өсүп, ал жерде кандай жүрүм-турумдар кабыл алынгандыгын жана
бизден башкалар эмнелерди күткөнүн, кандай жүрүм турумду күткөндүгүн биз так билебиз. Ал эми жаңы маданиятка барганда биз туура деп эсептелген нерселер ал маданият тарабынан кабыл алынбашы мүмкүн. Демек, кайсы бир деңгээлде биз туура эмес иш-аракеттерди жасашыбыз мүмкүн, же биздин жасаган иш-аракеттерибиз аларга бизди туура эмес жактан көрсөтүшү мүмкүн. Демек, ушул сыяктуу кыйынчылыктар мыйзам ченемдүү көрүнүш. Экинчи жагынан, эгерде биз ошондой иш-аракеттерди туура эмес, аларга туура келбеген иш-аракеттерди жасаганыбыздан ал коом тарабынан таптакыр кабыл алынбай жаткандыгыбызды байкашыбыз мүмкүн. Биз буга чейинки лекцияларда айтканбыз, бизде изилдөө жүргүзүүдөгү эң негизги нерсе бул маалыматчылардын ишеними жана биз изилдеп жаткан топтун ишеними деп. Ал эми ишенимге кириштин өзү бул ошол маданияттагы ар кандай нормаларды, ар кандай жүрүм турум эрежелерин билүүнү талап кылат. Демек, бара калып эле ошол жаңы маданияттарда ошол эрежелердин баарын үйрөнүп биле коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан кээ бир учурларда ушундай кабыл албоо же болбосо обочолонуу же ошол жактан жат болуу, бөлүнүү деген сыяктуу нерселер болушу мүмкүн. Андан кийин биз изилдөөгө барганда бул жөн эле ошол жаңы маданиятты үйрөнүү үчүн эмес, бир кандайдыр бир ишти өзүбүздүн изилдөө планыбызды ишке ашыруу үчүн, кайсы бир максаттарыбызды ишке ашыруу үчүн баратканыбыздан кийин, демек, бул кыйынчылыктар ошол максатты ишке ашырууга жолтоо болгондугун билебиз. Демек, биздин изилдөөчүбүз кандайдыр бир жүрбөй жаткандыгын же болбосо эффективдүү болбой тургандыгын баамдап, ушул дагы бизге жанагы айтып аткан коркунучту тереңдетиши мүмкүн. Эми бул маданий шок түшүнүк катары изилдөөнүн жүрүшүндөгү бир чоң маанидеги көрүнүш катары өзүнүн бир нече баскычтары бар да. Бул биринчи баскыч. Бул эгерде сиз таптакыр буга чейин барбаган, буга чейин көрбөгөн маданиятты изилдөө жүргүзсөңүз, эң биринчи баскыч бул изилдөөчүнү таң калтырган жаңылыктардын болушу менен коштолот да. Башкача айтканда, ошол жердеги бүт баардык нерселер, кишилердин жүрүм турумдары, жада калса ошол айлана чөйрө, ошол маданияттагы буюмдардын баары, кишилердин ичкен тамак ашы же болбосо алардын бири-бирине жасаган мамилеси же кийинген кийиминен бүт баары жаңы болгондуктан, эң биринчи эле баскыч бул ошол изилдөө учурундагы маданияттын жаңылыгын же таптакыр биз үчүн белгисиздигин сезүү болуп эсептелет. Бул кез, алгачкы кез анчалык деле кыйын эмес, анткени киши ушунчалык таң калгандыктан кишиде кызыгуу пайда болот, андан эч кандай деле бир каршылыктар башында байкала бербейт. Андан кийин экинчи баскыч бул кризистик баскыч деп аталат. Демек, ушул жаңы сиз таң калган маданиятка кирүүдө кандайдыр бир ошол маданияттагы көп нерселер сиздин өзүңүздүн буга чейинки түшүнүктөрүңүзгө, калыптанган түшүнүктөрүңүзгө карама-каршы келгендигин сезе баштайсыз. Мисалы үчүн, ошол коомдогу көп эрежелерди агрессивдүү кабыл алуу же болбосо андагы кишилер жасап жаткан бир иш-аракеттер, ритуалдарды ушунчалык жеккерүү, кабыл албоо же болбосо ошол жердеги кишилерди иш-аракеттерин сындоо, маданиятты жалпы сындоо, алардын жалаң эле терс жактарын көрүү, алар жөнүндө өтө көп стереотиптердин пайда болушу, башкача айтканда маданиятты баалоо, терс баалоо болгондо дагы ушул баскыч кризистик баскыч деп аталат. Мындай баскыч көбүнчө изилдөөчүнүн өзүнүн маданияты менен ошо жаңы изилдөө жүргүзүлүп жаткан маданият таптакыр бири-биринен алыс болгон учурда байкалышы мүмкүн. Бул учурдагы негизги нерсе окумуштуу ошол жаңылыктарды, карама-каршылыктарды, терс нерселерди терстеп баалап анан кабыл албагандыгынан улам изилдөө жүрүүсү өтө кыйынчылыкка түшөт да. Бул жерде изилдөөчү ар дайым эле өзүнүн маданияты менен салыштырып, ага дал келбегендигин байкап, анан ошол өзүнүн маданиятына дал келбеген нерселердин бүт баарын терс баалап баштайт. Ушул учурда албетте жалгыздык өтө кескин байкалат. Ал жерде
баардык нерсе экиге бөлүнөт. Менин маданиятым жана бул башка бөтө маданият же болбосо туура эмес маданият деп, же болбосо ошолордун бүт баарын сындоо, кабыл албоо же тескери баалоо деген сыяктуу нерсе пайда болот. Ал эми мындай кыйынчылыктардан албетте качып изилдөөнү токтотуп коюу же болбосо деги эле бул жерде изилдөө болбойт деген сыяктуу пессимисттик ойлорго баруу мүмкүн. Бирок ошол эле убакта кишинин өзүндөгү ошол терс сезимдерди деги эле жокко чыгаруу мүмкүн эмес изилдөө үчүн. Антропологдор мисалы үчүн күндөлүк жашашат. Ушул күндөлүктө ушул сыяктуу субъективдүү сезимдерге, пикирлерге орун берилет да. Башкача айтканда, ушул нерселердин бүт баарын өзүнүн ичине сактабастан аны кагазга түшүрүү, аны кандайдыр бир аң сезимдүү деңгээлде ушул баскычты басып өтүү этнограф, антропологдор үчүн абдан маанилүү. Анткени мындай терс сезимдер кайсы бир деңгээлде изилдөөнүн жыйынтыгына терс таасир этиши мүмкүн. Эгерде биз башынан эле аны аң сезимдүү билсек жана анын кандай биздин изилдөөбүзгө таасир этип жаткандыгына көз салсак, демек бул субъективдүү нерселер дагы изилдөөгө тескерисинче пайдасын тийгизиши мүмкүн. Мисалы үчүн ушундай кабыл алып жатып ал жөнүндө тескери бир пикирлер пайда болсо, эмне үчүн чын эле ушул тескериби деген сыяктуу, тескериби, терс нерсеби деген сыяктуу суроолорду коюубуз мүмкүн. Бул жөнүндө дагы сөз кылабыз. Эми үчүнчү баскыч, бул үчүнчү баскыч изилдөөчү бир топ ошол жаңы чөйрөдө көнүп, анан кишилер менен бир аз аралашып калган учурда байкалат. Бул деген кыргызча которуп койсок бир соолугуу деп атап койсок да, соолугуу баскычы, жанагы кыйынчылыктардан, жалаң тескери мамиледен арылып, кандайдыр ошол маданият менен жакындаша баштоо баскычы болот. Бул кезде жаңы маданиятты түшүнүүгө бир аз да болсо жол ачылып баштайт. Анткени кишилер менен, жаңы кишилер менен таанышуу, алардын жардамы менен ошол маданиятка кирүү, ошол жерде болуп жаткан иш аракеттерге катышуу изилдөөчүнү бир топ ошол маданият менен жакындатат. Акырындап ошол маданияттын ички мыйзамдарын же эрежелеринин ички мазмундарын түшүнүп баштоо деген. Ушул кезден баштап изилдөөчүгө кандайдыр бир өзүнүн изилдөөсүн жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Андан кийинки 4-чү баскыч бул ыңгайлашуу баскычы. Демек, бул жерде жана биз айтып аткан кабыл албаган нерселерди акырындап түшүнүп, анан ошолордун эрежелерине изилдөөчү өзү ыңгайлаша баштайт. Мисалы үчүн, жүрүм-турум эрежелерин, ага туура эмес көрүнгөн нерселерди түшүнүп, эмне үчүн бул жүрүм-турум эрежелери алар тарабынан кабыл алынып, аларда туура деп эсептелгенин түшүнгөндөн кийин ошого ылайыкташуу, ошого ылайыктап өз жүрүм-турумдарын дагы ыңгайлаштыруу деп атайбыз да. Башкача айтканда, бул ошо изилдөөчүнүн жаңы маданият менен аралашуусунун негизинде ишке ашат. Демек, ушундай кыйынчылыктарга туш келгенде өзгөчө бир жаңыдан баштап жаткан изилдөөчүлөргө абдан кыйынчылыктарды алып келет. Ошол жерде ушул кыйынчылыктарды кантип жеңүүгө болот? Деги эле антрополог, этнографтар эмнелерди сунуш кылышат? Мисалы үчүн, жалгыздык же болбосо ошол маданияттагы тескери нерселерди көрүү, бул көбүнчө ошол өз маданияты менен изилденип жаткан маданияттын ортосундагы чектерди коюудан улам келип чыгат да. Демек, салыштырууга аракет кылбастан, аны баалоого аракет кылбастан, тескерисинче ошол жаңы маданиятты эмне үчүн ошондой экенин түшүнүүгө, аны кабыл алууга аракет кылуу керек да. Башкача айтканда, өзүнчө бөлүнүп алып изилдөөнү кандайдыр өзүндөгү мурдагы ишенимдердин үстөмдүгүнө калбастан, мүмкүн болушунча ошол жердеги элдер менен аралашуу, жалгыздыктан мүмкүн болушунча качуу, ошол жерде жаңы бир кызыкчылыктарды таап, элдер менен мамиле кылып, анан ошол жерде болуп жаткан иш аракеттерге, окуяларга катышып, эгерде бир нерсе түшүнүк болсо, ошо кишилерден сурап,
ошо изилдөөнү бир кандайдыр бир үйрөнүү маанисинде түшүнүү да. Бул жаңы маданияттагы жаңы бир мыйзамдарды, жаңы бир эрежелерди үйрөнүү маанисинде кабыл алуу. Башкача айтканда ошол маданияттын чак ортосунда болуп, анан ошолор менен иш аракетте жүрүп, аралашып жүрүп, анан ошол жердеги нерселердин баарын өзүнүн жон тери менен сезип, изилдөө дегенди түшүнсө болот да. Мисалы үчүн башында дароо эле интервьюларды алып бир нерселерди сүрөттөп коюу оңой эмес, ошондуктан жөнөкөй эле кишилер менен таанышып, ошолор аркылуу ошол маданияттагы бир эрежелерди өздөштүрүп, ошолор менен мүмкүн болушунча көп иш аракетте болуу, бул ошол биз айтып аткан маданий шокту жеңүүгө жардам берет. Бир аз мисалдарды келтирип көрсөк, мисалы үчүн башка элдерге, башка өлкөлөргө барганда, мисалы үчүн тамак жагынан келгенде өтө көп кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Жашоо шарттарына келгенде, мисалы үчүн биз өзүбүздүн күнүмдүк жашообузду ыңгайлашып, өтө ыңгайлуу шарттарга көнүп калгандан кийин ошол шарттар ал жерде жок болсо ошого көнүү, же болбосо сылык, же болбосо сый деген сыяктуу нерселердин ал маданиятта башкача түшүнүшү. Мисалы үчүн көп эле чет элдик окумуштуулар Кыргызстанга келгенде, изилдөө жүргүзгөндө биздеги кээ бир эрежелерди сындашат да, көп эле кабыл ала беришпейт. Мисалы үчүн бизде келген кишини кечке эле тамак же деп кыйнай берүү, буларда деген кандайдыр бир үстөмдүк катары кабыл алынышы мүмкүн да. Демек ушул сыяктуу майда чүйдө нерселер кандайдыр бир эрежелердин айырмачылыктарын көрсөтөт. Бул эрежелер оң эмес, тескерисинче бир терс реакцияны же терс мамилени пайда кылышы мүмкүн. Эгерде биз изилдөөбүз натыйжалуу болсун десек, буларды баалабастан тескерисинче кабыл алууга жана алардын мазмунун түшүнүүгө аракет кылсак, ушул маданий шок деген баскыч изилдөөдө жеңил өткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт.